Namaz 51. Baro bin Azib radiyallahu anhudan rivayat. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай dedi. Алла Таала менен анын периштелери биринчи сапта тургандарга ырайым төгүшөт. Азанчынын күнөөсү анын үнү жеткен жерге чейин кечирилет. Анын үнүн уккандыгын жандуу да, жансыз да макулуктар тастыкташат. Аны менен бирге намаз окугандарга берилген сыйлык, сооп ага да берилет. Баро бин Азиб радiyallahu анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай dedi. Алла Таала менен анын периштелери биринчи сапта тургандарга ырайым төгүшөт. Азанчынын күнөөсү анын үнү жеткен жерге чейин кечирилет. Анын үнүн уккандыгын жандуу да, жансыз да макулуктар тастыкташат. Аны менен бирге намаз окугандарга берилген сыйлык, сооп ага да берилет. Баро бин Азиб радiyallahu анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай dedi. Алла Таала менен анын периштелери биринчи сапта тургандарга ырайым төгүшөт. Азанчынын күнөөсү анын үнү жеткен жерге чейин кечирилет. Анын үнүн уккандыгын жандуу да, жансыз да макулуктар тастыкташат. Аны менен бирге намаз окугандарга берилген сыйлык, сооп ага да берилет. Насаи. Түшүндүрмөсү. Кээ бир алымдардын пикиринде азанчынын күнөөсү үнү жеткен жерге чейин кечирилет деген сүйлөмдү, анын күнөөсү үнү жеткен жерге чейинки аралыкчалык көп болсо да кечирилет дешет. Экинчи мааниси, азанчынын үнүн уккан кишилердин да күнөөсү азанчынын ортомчулугу себептүү кечирилет. Базил Мачхуд.